Көңіл бұрыңыздар. Москва шаарында эмгектенип жатқан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бигалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Кызга болушкан. Бишкекте көчөдө мушташкан эки жигит милицияга жеткирилди. Бишкекте көчөдө мушташкан эки жаран аныкталды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Райондук милицияга 17 майда социалдык тармактарда Жунсалиев менен Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде эки жигиттин мушташы тартылган видео жарыяланары менен иликтөө иштери жүргөнүн белгиледи. Натыйжада милиция бөлүмүнө жаңжалдын катышуучулары делген 20 жана 28 жаштагы жарандар жеткирилген. Анда 28 жаштагы жигит менен анын сүйлөшкөн кызы уруша кеткени, аны көргөн 20 жаштагы жигит кийлигишип, кызга болушкан аныкталган. Милицияга эки тараптан тең арыз жазылып, факты майда бий баштык беренеси боюнча административдик протокол түзүлгөн. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Райондук милиция 28 жаштагы жарандын жазган арызы боюнча да текшерүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Бүгүн 18 майда президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Өлкө башчынын куттуктоосу президенттик администрациянын расмий сайтына жарыяланды. Урматтуу энелер, ажарлуу эже карындаштар, сиздерди бүгүнкү энелер күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ата-бабаларыбыз улуттун келечегин улап, ар бир инсандын калыптануусуна эбегейсиз таасир тийгизген аялзатына аздик менен мамиле кылышкан. Өмүрдүн башаты, үйдүн куту, жашоонун маңызы энелер экенин эң жакшы түшүнүшкөн. Ошондуктан кыргыз энелери улуттун учугун улоочу гана эмес, урпактарга улуу муундан калган нарк населди жайылтуучу, элдин ынтымагына жана эң башкысы мамлекеттин бүтүндүгүн сактоочу калдайган калың журттун уюткусу болуп келишкен. Буга мисал катары Каныкей, Айчүрөк, Аруке, Бир Мыскал, Курман, Жанатка энелерибизден тарта кийинки мезгилдин чыгандары Уркуя Салиева, Зооракан Кайназарова, Керимбөбө Шопокова, Кулейпа Конучалова, Токтогон Алтыбасарова, Бөбүсара Бишеналиева, Таттыбөбө Турсунбаева жана башкаларды аялзатынын асылдары катары сыймыктануу менен айтып келебиз. Мына ушундай улуу инсандардын жолун жолдоп келаткан кыз келиндер, айымдар азырда четтен чыгат. Кыргызстанда энелердин эмгеги, мамлекетке кошуп жаткан баа жеткис салымдары өз убагында бааланууга тийиш. Биз айымдардын мамлекеттик жана коомдук иштерге жигердүү катышуусу үчүн бардык шарттарды түзүп келебиз. Бүгүнкү күндө өлкөбүз прогрессивдүү тенденцияга күбө болууда. Учурда жергиликтүү кеңештердин 42%, жогорку кеңештин 22%, мамлекеттик кызматта иштегендердин дээрлик 44%-ын биздин эже карындаштар түзүп, жогорку кызматтарда иштеп келе жатышат. Алардын саясий жана коомдук турмушка батыл аралашуусу, лидерлик сапаттары, өнүгүүгө дайыма умтулуусу мамлекеттүүлүктү чыңдоодо жана коомдун өнүгүшүндөгү абдан маанилүү кадам деп эсептейм. Мындан сырткары ушул тапта үй бүлө, эне бала институтун жана салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды колдоо, өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Биз энелерге болгон урмат сыйыбызды сөз менен эле чектебестен, ишибиз, камкордугубуз менен да көрсөтүшүбүз кажет. Урматтуу мекендештер, энелик мээрим менен сүйүүгө, сабырга сугарып, адамгерчиликке багыттап, бабалар каада салтын заманбап билимдерге айкалыштыруу менен тарбия берип, коомдун туруктуу өнүгүшүнө зор салым кошуп келаткан аялзатын кайда болбосун бапестеп барктап алалы. Энелердин ак сүтүн актоого ар дайым аракет кылалы. Кымбаттуу энелер, дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Сиздерге бекемден соолук, күч-кубат, бактылуу турмуш каалайм. Ыйбаа кылып, сыпайы сүйлөп, жылуулук тартуулаган энелер, балдарыңыздардын кубанычы менен жакындарыңыздардын урмат сыйына бөлөнүп бар болуңуздар. Булак Супер Кежи.
АКШ түрмөсүнөн 10 туткун качып чыккан. АКШнын Жаңы Орлеан шаарындагы түрмөдөн 10 туткун качып кеткенин The Guardian полицияга шилтеме берүү менен жазып чыкты. Качкындардын ичинде киши өлтүрүү боюнча соттолгондор бар. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, курал жарак сактоо боюнча абакка кесилгендер болгон. Алардын качып кеткени 16 май күнү эртең менен белгилүү болгон. Болжол менен абактагылар түнү менен катышкан. Полиция кылмышкерлердин 2 кармалганын, калгандарын издөө иштери жүрүп жатканын маалымдаган. 1-июлдан тарта Асага полиси жок айдоочулар айып төлөй баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын камсыздандыруучулар ассоциациясы эскертти. Аталган полиси жокторго 3000 сомдон айып салынат. 1 жылдык камсыздандыруу 1680 сом турат. Асага автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу, бийлик автоунаасын камсыздандырбаган айдоочуларга мурда айып салууну пландап, бирок улам жылдырып келе жатат. Булак Спутник Кежи. Бул чечим Кыргызстанды ири апааттан сактап калган. 1990 жылдардын аягында жана 2000 жылдардын башында Өзбекстан Ислам кыймыл уюмунун куралдуу топтору Баткен облусуна чейин кирип келген. Бийлик өлкөнү коргоо максатында 2003 жылы Кант шаарына жамааттык коопсуздук келишим уюмунун авиабазасын жайгаштырууну чечкен. Авиабаза Совет мезгилиндеги авиациялык окуу жайдын ордуна жайгашкан. Бул жерде бир кезде учкучтар даярдалчу, аэродромду жана аскердик бөлүктү калыбына келтирүүгө Россия 70 миллион рубль бөлгөн. Кантка учактар, тек учактар жана башка аскердик техника жеткирилген. Учурда Кант авиабазасы Кыргызстандын куралдуу күчтөрү жана укук коргоо органдары менен тыгыз кызматташууда. База биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүүдө колдонулат. Ошондой эле абадан коргонуу каражаттары жана пилотсуз учуучу аппараттар менен камсыздалган. Булак Спутник Кежи.